Жасадуу күндөрү Жалал Абад шаарындагы ипотекалык үйлөрдүн кезектегиси пайдаланууга берилүү алдында турат. Азыр мен калаанын Роза Азимова көчөсүнө жайгашкан Асман Резиденс 2 турак жай комплексинде турам. Өзүңүздөр байкагандай учурда бул жерде курулуш дээрлик 100%га бүтүп калды. Ал эми ачкычтары болсо эгемендүүлүккө карата тапшырылуусу күтүлүүдө. Асман Резиденс 2 турак жайы 5 блоктон турат. Анын ар бири 9 кабаттуу үй болуп, 450 батири жайгашкан. Заманбап бардык ыңгайлуу шартты камтыйт. Алсак унаа токтотуучу жай, балдар ойночу аянтча, эс алуучу жайлары каралып, эшик алды өзүнчө бир шаарчага айланган. Жана өзүңүздөр байкагандай, бул эшигибиздин алдында жаш балдар ойночу аянтчабыз. Бул жер толугу менен бүттү. Бул жердин жалпы аянты 500 квадрат метрди түзөт. Жана ошондой эле бул айлана чөйрөдөгү мындай жакшыртылган благоустройство, жашылдандыруу өзүңүздөр көрүп тургандай. Бул жерде кыскасы курулуш иштери толугу менен бүттү десек жаңылышпайбыз. Буюрса аз күндөрдө ушул ар бир батирдин ачкычын кезекте турган жарандарга жана ошондой эле 50%ын төлөп, үлүштүк курулуш механизми менен алдын ала сатып алган жарандарга берилет. Бул мамлекет тарабынан салынып жаткан ипотекалык батирлердин биринчи кезектеги берилүү максаты бул биздин президентибиздин Менин үйүм турак жай программасында дагы даана көргөзүлгөн бул үйгө муктаж болгон жарандарды турак жай менен камсыз кылуу. Ага ошондуктан бизде бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында деги эле Жалал Абад областында 5 миңден ашуун кезегибиз бар. Ал эми Жалал Абад шаарынын ичинде 2 миңден ашуун кезекте тургандарда. Ал эми курулуп жаткан үйлөрдүн саны 8 миңден ашуунду түзөт. Бейлеп кеттиңизчи, мына Асман 2 берилген турат да, бул жерде канча батир болот, анан канчасы 50% менен алып атат, канчасы ушул кезеги менен алып атышат. Бул жерде бул Асман Резиденс 2 объектибизде 450 батир бар. Ал эми биздин баягы мамлекеттик ипотекалык компаниянын ички жоболоруна ылайык теңге тең, пропорционально атайын бизге бөлүнүп берилген квота бар. Баягы тең пайызы кезекте турган жарандарга берилет. Ал эми тең пайызы 50% бул үлүштүк курулуш механизми менен сатылган жарандарга берилет. Турак жайда 1-2-3 бөлмөлүү батирлер болуп, ички ремонту менен бүткөрүлгөн. Кезеги келген жарандар даяр батирге киришет. Сапатына кепилдик бар. Бул жак канча бөлмөлүү болду ошондо? Бул жак 3 бөлмөлүү квартира, 103 квадраттан турат. Бул жактар бүт 100%га бүтүп калдык. Буюрса жакын күндөрдө колдонууга беребиз. Шарттарын көрсөтүп бериңиз эми. Шарттары ушу. Бул жак санузел. Биринчи эле. Бүт ванна, раковина полный, жылытуу эмелери коюлган. Бул жагыбыз санузел. Өзүнчө экен, э? Бул жагы өзүнчө кол жуучу шаймандар бүт коюлган. Бардыгы даяр. Шарттары бар. Бул жак уктоо бөлмөбүз, спальня. Бул жакта бүт потолок, жылытуучу, жарыктандыруучу немелерибиз бүт коюлган. Пластиктер баары коюлган. Буюрса 100%ке даяр. Ламинаттар коюлган. Жакшы качестводо эшиктер коюлган. Ошол. Кийинки бөлмөлөрү таштап бериңиз. Бөлмөбүз конок бул деле ошол ламинат, краска, жылытуучу шаймандары, жарык берүүчү бүт потолоктор бүткөн. Кийинки бөлмөбүз ашканабыз. Ашканада бүт кабель жумуштарын даяктырганбыз. Бул жакта ламинат, жылытуучу, газдар кирген, орнотулган, бүт баары буюрса 100% даяр. Эмеректерди алып келишет, жашай Эмеректерди алып беришет. келишет, бүт жашай беришет. Мындан сырткары мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан Жалал Абад шаарындагы Асман Резиденс 3 турак жайынын курулушу дагы дээрлик 100%га аяктап калды. Бул турак жай калаанын Жеңил Жок көчөсүндө жайгашып 1 блоктон турат жана 135 батирлүү. Ал эми үйдүн ачкычтары эгемендүүлүк байрамына карата тапшырылуусу пландалган.
135 квартирадан турат ал жер. Ал жерде деле бардык ушул батирлерге кошумча дагы кошумча баягындай шарттар түзүлгөн ар бир жарандарга. Жертөлөөдө автопаркингтер бар, жана ошондой эле баягы складской помещение, кладовкаларыбыз дагы бар. Ал жерде курулуш иштери бүгүнкү күндө толугу менен бүттү. Буйруса аз күндөрдө алын дагы биздин урматтуу президентибиздин катышуусунда ачылыш аземин өткөрүп, ачкычтарын ээлерине беребиз. Бейле кетсек, Жалал-Абадта жалпы 20 жерде ипотекалык көп каттуу үй курулууда. Кошумчадагы Кара Көл шаарында, Токтогул жана Аксы районунда куруу пландалган. Маалым болгондой, буга чейин президенттин катышуусунда Жалал-Абад шаарынын Малашев көчөсүндөгү алгачкы Асман резиденс 1 турак жайы пайдаланууга берилген. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.